10 бөлүм. Жан дүйнөсүнөн чыккан мамиле анын эмгеги. Белин бекем бууп, булчуңдарын чыңайт. Накыл сөздөр китеби 31-бөлүм 17-аят. Мен көп жыл мурда жүргүзгөн изилдөөлөрүмдүн натыйжасын азыр жылмаюу менен эскерем. Мен акылман кожойке аттуу сабактарды өтүп, сиз жана мен сыяктуу жүздөгөн аялдарга үй тиричилигиндеги иштерди аткарууга сизге эмне тоскоол кылат деген суроо менен кайрылчумун. Мага берген жооптор төмөнкү тартипте орун алышкан эле. Биринчи себеп — убакыттын жетишсиздиги. Экинчи себеп — мотивациянын жоктугу. Үчүнчү себеп — пландаштыруудагы катачылыктар. Төртүнчү себеп — жай кыймылдагандык. Мен жылмайып, башымды ийкегилеп отурдум. Себеби аларды абдан жакшы түшүнүп жаттым. Анткени тизмедеги пункттар өзүнүн маанисин мага айтып жатышкан эле. Мунун баардыгы менде да болуп жаткан. Мендеги убакыттын жетишсиздиги менин кызыгуумдун жоктугу менен байланыш эле. Жана эмне кылуум керектигин билбегендигимди жана шектенүүлөрүмдү көрсөтүп турчу. Билесизби, менде эч кандай максат жок болгондо, же максатым так эмес болсо, анда мен эмне кылышым керектигин билбей, баардык кызыкчылыгым жоголуп, убактымды туура эмес колдоно баштайм. Ал эми пландаштыруунучу? Эгерде максатың болбосо, анда бир нерсени пландаштыруунун кажети жок да, туурабы? Же түшүнөксүз жана так эмес ишти пландаштыруунун эмне кереги бар? Мына ушундан улам биздин кыймыл аракетибиз да жайылай баштайт. Себеби мен эмнеден шектенсем, ошону кийинкиге калтыра баштайм. Мен жогоруда айтып кеткенимдей, мен мунун баарын жакшы түшүнүп жаттым. Демек, эгерде сиз да менин кымбаттуу курбум, мага окшош болсоңуз, анда биз теңирге ыраазычылык гана билдиришибиз керек. Себеби ал бизге убактысынын ар бир көз ирмемин эстүүлүк менен жана жакшы колдоно билген акылдуу аялдын образын үлгү катары көрсөтүп берди. Ал аял өзүнүн максатын жакшы билет. Ал теңирдин кызматында өз үйүн куруп жатат. Ошондуктан ал өз максатына жетүүгө өтө кызыктар. Жакшы аял кыялдарын орундатуу жана максатына жетүү үчүн күндөрүн акылмандык менен пландаштырат. Ал эмгектенет. Анын эмгеги оор. Убакытты текке кетирбестен, ал өзүнүн пландарын жана болгон күчүн кыялдарын орундатуу үчүн убакытты туура бөлүштүрөт. Эми сиз да мени менен биргеликте Теңир, мага сенин көз алдыңдагы керемет аялдын үлгүсү үчүн сага ыраазымын деп теңирге чын жүрөктөн ыраазычылык айтасыз деп үмүттөнөм. Бул аялдын үлгүсү жана дем берүүсү болбосо, биз азыр кайда болмокпуз? Накыл сөздөрдүн 31-бөлүмүнө кайрадан кайрылсак. Анда теңирдин алдындагы сулуу аялдын эки ролун көрүү таң каларлык. Ал денелик жактан күчтүү, акылдуу. Ал эми жүрүм-туруму менен эмгектенүүсү таасирдүү жана кемчиликсиз. Ушул эле эки сапатты биз 17-аятта да көрүп, анын акылынын күчүнө жана жүрүм-турумуна суктанабыз. Акылды машыктырбасаңыз жана акыл менен иш жүргүзүүнү билбесеңиз, анда күнүмдүк милдеттердин жүгүн көтөрүү сизге денелик жактан мүмкүн эмес болот. Иш кылууга даярдануу. Кудайды сүйгөн бул кереметтүү аял аскердин, жоокердин, соода кемесинин, ургаачы арстандын жана кожойкенин образын чагылдырган. Бирок анын башына түшкөн иштин баарын аткарууга анын күчү кантип жетет болду экен? Ал колуна алган иштин баарында ийгиликке жетүү үчүн ага эмне жардам берди экен? Биринчиден, белин бекем бууп деп жатат накыл сөздөрдө. Бул сөздөрдү насаатчы эне кылдаттык менен тандап айткан. Мунун мааниси тапшырылган милдетти көтөрө билген аял. Жана ушундай аялды жаш уулу издеши керек эле. Сизге ачылып келе жаткан образды түшүндүрүп кетүүгө уруксат этиңиз. 3000 жыл мурда бул поэма жазылган мезгилде эркектер да, аялдар да узун кийим кийишчү. Ал эми оор жумуш кылуу керек болгондо, алар этектерин көтөрүп, белине ороп, андан кийин кур менен курчанып алышчу. Ошондо гана оор жумушту аткарууда ыңгайлуу кыймылдай алышчу.
Белди бекем буу олуттуу жана оор жумуштун башталышына милдеттүү түрдө даярдыктын белгиси эле. Белди буунун дагы башка символикалык мааниси бар. Бул ашканада кийчү этек жапкычка окшош. Дагы сырдоочу жумушчунун же бакчынын атайын кийимине же машыгуучу атайын кийимге окшош. Көйнөктүн жеңин өйдөтүргөн сыяктуу эле этекти белге бууп алуу оор эмгектенүүгө даярдануунун белгиси болгон. Бул даярдык жана ага шайкеш келген кийим «Биз даярбыз, келгиле баштайлы» деген ураанды көрсөтүп, кандай гана оор жумуш болбосун, адамдын колдору күчкө толуп жаткандай сезилет. Ошондой эле еврей тексттеринде айтылган аялдын денелик күчү жана бекемдиги анын эмгектенүүгө болгон тайманбастыгын гана көрсөтпөстөн, анын ар кандай оор жумушту жана милдеттерди көтөрүүгө жөндөмдүү экендигин да көрсөтүп турат. Белди бекем буу бул акылдын жана дененин күчүнүн символу. Жана бул күчкө ээ болуу үчүн биз эмгектин аренасына кадам таштообуз зарыл. Ал аял белин күч менен бекем бууганы, ал өзүнүн эмгектенүү милдетин жакшы түшүнгөндүгүнүн жана ар убакта даяр экендигин айкындап турат. Бул фразаны күчтү ал кийимде киет деп да которууга болот. Ыйык жазууда алардын күчүнө күч кошулуп деп жазылгандай, бул аял өзүн эмгекке даярдайт жана ушул даярдык ага дагы көбүрөөк күч берип, аны бекемдейт. Биз окуган аятта анын денелик күчү жөнүндө «Белин бекем бууп, булчуңдарын чыңайт» деп айтылып жатат. Бул сөздөр анын иш кылууга даяр экендигин көрсөтүп жатат. Ал өзүн өзү денелик жактан да, акыл жактан да күч жумшоого даярдап койгон. Ургаачы арстан сыяктуу анын ден соолугу чың жана күчтүү, анын колдору чарчабастан эмгектенет. Эмгектин жеке формуласы. Эгерде мен бүгүн накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүнүн 17 аятын которгонумда, анда мен аны мындайча котормокмун. Качан эмгектенүү жөнүндө кеп козголгондо, Теңирдин көз карашындагы сулуу аял эмгектенүүгө даяр, каалоосу бар жана иштей алат. Мен ушул сапаттар жөнүндө ойлонгонумда, ал аял аткарып жаткан иштин маанилүү ачкычы бул анын аң сезиминин да ишке даяр болуусу экендигине көзүм жетет. Анын жүрүм-туруму жүрөгүнүн 4 сапатын көрсөтүп турат. Даярдык. Эмгек жүрөктүн иши. Чын жүрөктөн чыккан чечкиндүүлүк болбосо, анда иш да жүрбөйт. Муну мен күйөөм экөөбүз жаңы эле баш кошкон жылдардан улам билем. Мен кылышым керек болгон үй жумуштары менден биринчи кадамдарды таштоомду талап кылып жатты. А мен болсо китеп окуганды, кыялданганды жана телевизор көрүүнү жактырчумун. Мен өтө сыйлаган бир машаякчы курбум бар эле. Күндөрдүн биринде ал мага: «Мен эч качан оюм менен эле иш бүтүрбөйм» деп айтып калды. Анын айткан сөздөрүн мен бир нече күн бою ойлонуп жүрдүм. Акыр аягында мен активдүү болуунун маанилүүлүгүн жана иштеп, көбүрөөк кыймылдоонун зарылдыгын түшүндүм. Ал тургай макалда да айтылат эмеспи? Эмгектенбей туруп, балык да кармай албайсың. Каалоо. Кыйын жумушту жеңилдик менен аткарып жатканыбыздан улам, бизде эмгектенүүгө канчалык каалоо бар экендиги да көрүнөт. Бизде кандайдыр бир ишти бүтүрүү зарылчылыгы бар дейли. Мисалы, үй куруу, үй бүлөгө кам көрүү, Теңирдин планын ишке ашыруу. Бирок мунун баарын аткаруудан мурда бизде каалоо болуш керек да. Кудайдан болгон такыба аялдар катары биз жоокер сыяктуубуз. Бирок чакырылган жоокер эмес, а өз ыктыяры менен келген жоокерлербиз. Ошондуктан эми биз акылыбыз менен мүмкүн болгондо, мүмкүн болбогондо тапшырмаларды аткарууга даярбыз. Жана бардыгын ишке ашырууга умтулабыз. Мотивация. Мен үчүн мотивация бул эмгектенүүнүн ачкычы. Мотивация бул мен кылып жаткан нерсенин башкы себеби. Мен өзүмдүн жашоомо, үй бүлөмдө, никемде, үйүмдө эмнени кааларым жөнүндө жана жыйынга, Кудайдын элине жана башкаларга кантип жардам бере аларым жөнүндө ар дайым сыйынам.
Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аял өз өмүрүнө эмнени кааласа, мен да өзүмө ошону каалайм. Теңирдин сүйүүсү жана мендеги сүйүү менин кылып жаткан ар бир иштин кыймылдаткыч күчү болуусун каалайм. Жимдин жашоосун жеңилдетким келет. Кыздарымды жыйынга, бүтүн дүйнөгө жана кийинки муундарга такыба жана ыймандуу кылып тарбиялап берүүнү каалайм. Үй бүлөмө чыныгы үй бүлөлүк очоктун, сулуулуктун жана тартиптүүлүктүн белегин тартуулагым келет. Мен жыйыныма керектүү нерсенин баардыгын беришендик менен берген адам болууну каалайм. Мени менен жолуккан ар бир аялды теңирдеги такыбаа жашоого үйрөткүм келет. Бирок мен буларды каалап эле чектелип калган жокмун. Теңирдин мендеги каалоолорун аткаруу үчүн мен таң аткандан күн батканга чейин эмгектенүүгө мотивациям бар. Бул максаттарым менин бүт өмүрүмө түрткү болуп, кандай гана тапшырма болбосун, аны аткарууга дем күч берип келет. Дисциплина. Мен үчүн бул баарынан кыйын. Ушул мүнөткө чейин баардыгы кыялдар, каалоолор, умтулуулар, жөн гана сөз болуп келди. Бирок накыл сөздөрдүн 14 бөлүмүнүн 23 аятында айтылгандай, маңызсыз сөз зыянга гана учуратат. Маңызсыз сөздөрдү иш жүзүнө ашырып, максатка жетүү үчүн дисциплина өтө зарыл. Менде да ошондой болгон. Мен үйүмдү жыйнагым келчү. Бирок дисциплина гана мени эртең менен эрте саат чырылдаганда турууга мажбур кылчу. Дисциплина гана мен эс алууну каалап турганда кыймылдоого түрткү берчү. Мен баштаган ишти ортосунан таштап койбой, аягына чыгарышыма дисциплина жардам берчү. Мен кылып жаткан иштин баарын аягына чыгаруума дисциплина түрткү берип турчу. Ал эми дисциплина бул акылдын эмгеги. Биз иш жүзүндө күрөшүүдөн мурда бул күрөштү оюбуз менен жеңебиз. Мына ушунда биздин тандоо жашырылган. Мына ушул жерде биз убактыбыз менен күчүбүздү кайда багыттаарыбызды чечебиз. Ошондуктан менин кымбаттуу курбум, биздин чечкиндүүлүгүбүз ар бир иштин негизи болуп саналат. Качан биздин акылыбыз ишке даяр болгондо, биз жалкоолукту, кыбыраган кыймыл-аракетти, шалаакылыкты жана өнүгүүнүн душманы болгон сапаттарды жеңе алабыз. Кантип сулуу боло алам? Мага мыкты эмгектенүүгө түрткү берген жана кылган ишимди өзүмө жагымдуу кылган менин кээ бир ыкмаларымды сиз менен бөлүшүп кетүүгө уруксат этиңиз. Биринчи, Кудайдын сиз үчүн болгон эркин түшүнүп билиңиз. Эгерде сиз өзүңүздүн жашооңуздагы теңирдин эркине толук ишене албай жатсаңыз, анда азыр накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндө бул тууралуу эмне айтылганын карап чыгууңузду суранам. Ыйык жазуудагы бул аяттарды кунт коюп окуп чыгыңыз. Аларды өзүңүздүн сөздөрүңүз кылып алыңыз. Аларды сүйүңүз, алар менен жашаңыз. Аларды аткарууга батынып, бүт өмүрүңүздү арнаңыз. Экинчи, Кудайдын сөзүндө болуңуз. Сиздин жүрөгүңүздү толтуруу үчүн ыйык рухка жол бериңиз. Ал сизге акыл ойдун күчүн да бере алат. Мунун баары ыйык жазуунун жардамы аркылуу ишке ашат. Чын-чынына келгенде, накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүнүн 30 аятындагы аял Кудайды сүйүп, андан корккондугу үчүн чыныгы сулуулукка ээ болгон. Анын максаттары Кудайдын сөзүнөн өнүп чыккан. Ыйык китеп аркылуу ал 2 эсе күчкө ээ болгон. Анын тайманбастыгы менен чыдамкайлыгы да Кудайдын сөзү жана анын руху менен бекемделген. Үчүнчү, кыялдарыңызды калыптаңыз. Сиздин максаттарыңыз менен мүмкүнчүлүктөрүңүздүн кеңири перспективасы көрүнө баштаганда, теңир сизди чакыргандыгы айкын боло баштаганда, сиз эмне кылып жатканыңыз тууралуу терең ойлонууңуз керек. Сиздин күнүмдүк үй иштериндеги милдеттериңиз, жакшы уюшулган үйдүн ичиндеги кооздук жана тартиптүүлүк жөнүндөгү түшүнүгүңүз, үй бүлөңүздөгү гармонияны кандайча тартуулап жатканы жөнүндө бир аз ой жүгүртүңүз. Чек араңызды кеңейтиңиз. Үй бүлөңүздүн келечегин, анын ар бир мүчөсүнүн келечегин жана коомчулукка кошкон алардын ар бир салымын көрө билүүнү үйрөнүңүз. Төртүнчү, эмне үчүн
экендигин түшүнүңүз. Өзүңүзгө бир эле нерсени көп жолу кайталап айта берсеңиз болот. Кантсе да сиз азыр кылып жаткан ишти эмне үчүн кылып жатканыңызды билүүңүз абзел. Эмне үчүн деген нерсе эмгектенүүгө мотивациялайт. Белгисиз бир мугалим бул абалды мындайча сүрөттөгөн экен. Дисциплинанын сыры мотивацияда жашырылган. Качан эркек же аял өздөрүнүн кылык жоруктарынын мотивациясын түшүндүрө алганда, дисциплина же тартиптүүлүк өзүнөн өзү пайда болот. Эмне кылуу керектигин сиз абдан жакшы билишиңиз мүмкүн. Муну кылууга сизде баардык мүмкүнчүлүктөр да болушу мүмкүн. Бирок мотивация болбосо, эч бир иш кылынып бүтпөйт. 5. Өзүңүздүн жүрүм-турумуңуз тууралуу сыйыныңыз. Кечинде жатканыңызда жарыкты өчүрүп, эртеңки кылына турган иштериңиз жөнүндө сыйыныңыз. Кийинки күндү жакшы маанай менен тосуп алуу үчүн Теңирден жардам сураңыз. Кийинки күнү уйкудан турганыңызда дагы бир күн үй бүлөңүздү сүйүү менен Теңирге кызмат кыла алганыңыз үчүн ага ыраазычылык билдириңиз. 6. Күн тартибин түзүңүз. Күн тартип сиздин иштериңизди пландаштырууга жардам берет. Кандай иш бүткөндүгүн жана дагы кайсы иштер кылынуусу керектигин сиз так билип каласыз. Анан дагы кийинки тапшырмаларды аткаруу үчүн сизге эмне керектигин ойлонуп, алдын ала даярданууга мүмкүн болот. 7. Ар бир күнгө план түзүңүз. Бир күндө канчалык көп иш пландаштырсаңыз, ошончолук жакшы. Сиз күн сайын кылган иштериңизди пландаштырып койсоңуз, анда аларга азыраак убакыт кетет. Мен баланчаны кылып жатканда же сейилге чыкканда салык төлөмдөрдү төлөй кетем. Бул күнү мен ар дайым үй жыйнайм. Үйгө керектүү азыктарды сатып алам. Кийимдерди тазалоого берем, деп айтуу бул сиздин максатыңыз. Ошенткенде гана сизге бир иштен кийинки ишке өтүүгө ыңгайлуу болот. Жана баарына азыраак күч жумшайсыз. Ар бир күнүңүздү пландаштырууга көнүп алсаңыз, анда сиз көптөгөн тапшырмаларды жеңилдик менен аткарып, акыл оюңузду эркин сыйынууга, кыялданууга жана дагы башка иштерди пландаштырууга бура аласыз. Эмне кылуу керектигин билгениңизде, улам кийинки ишти жеңилдик жана жигердүүлүк менен аткара аласыз. 8. Убакытты туура колдонуу тууралуу китептерди окуңуз. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмү эң мыкты аялдын, өмүрлүк жардын, эненин, кожоэкенин жана убакытты эң мыкты башкара билген аялдын портретин көрсөтүп жатат. Ал аял баарынан мыкты. Жана бул Теңирдин сизге жана мага даярдап койгон үлүшү. Ошондуктан уюштуруучу системаларды үйрөнүү аркылуу аларды өзүңүзгө баш ийдириңиз. Иш аткаруунун эффективдүү жана натыйжалуу ыкмаларын изилдеңиз. Убакытты колдоно билүү тууралуу окуу ошого шайкеш келе турган жүрүм-турумга стимул жана сиздин жөндөмдүүлүктөрүңүздү жакшыртууга кеңеш берет. Ошентип сиз кылган ишиңизде жеткилеңдикке жете аласыз. 9. Эң жагымсыз иштерди биринчи бүтүрүңүз. Акыры кылыш керек болгон жагымсыз бир иш тууралуу алдын ала эле кайгыруунун эч кажети жок. Себеби баары бир аны кыласыз. Жөн гана аны биринчи жасап коюңуз. Сизди жагымсыз бир иш күтүп жаткан кезде, ал сиздин күндөрүңүздү капачылыкка толтурат жана жашооңузду бозортот. Күндүн жагымсыз ишин эң биринчи эле бүтүрүп койсоңуз, күндүн калган убактысын өзүңүзгө жаккан ишти кылууга толук күчүңүздү арнай аласыз. Ошондо сиздин күндөрүңүз жарык жана жеңил болот. 10. Музыка угуңуз. Бир жолу күндүзгү саат 3 чамасында мен курбум Каренге телефон чалдым. Ал музыкасын өчүрүп келгиче, Бахтын Бранденбургдагы концертин мен бир нече мүнөт күтүп жатып угуп калдым. Ал мен чарчаганда дайыма музыканын үнүн бийик кылам. Бул мага кубат берет деп түшүндүрдү. Кандай сонун кеңеш. Сиз да муну кылып көрүңүз. 11. Сиз канчалык тез иштериңизди билип алыңыз. Убакытты жеңүүгө аракет кылып көрүңүз. Бир нече ишти бир убакта кылып көрүңүз. Жооп өзүн көпкө күттүрбөйт.
чыгармачылыкка жана кыялданууга көбүрөөк убакыт пайда болот. Үйдөгү иштерди бүтүргөнүңүздөн кийин өзүңүздүн кызыккан нерселерге көңүлүңүздү бура аласыз. Андан сырткары ар бир күндүн аягында жасала турган сүйүктүү ишиңиз тууралуу ойдун өзү сиздин күнүмдүк кызматыңызга жигердүүлүк берет. 12. Өзүңүз үчүн кам көрүңүз. Төмөндө жазылган кыскача ырды окуп чыгыңыз да, өзүңүзгө өзүңүз тоскоолдук жаратпоо үчүн андагы маанилүү ойду кабыл алыңыз. Максатты ишке ашырууда, баардык ишти, эмгекти аткарууда тоскоолдук болгон бир нерсе бар. Кыялдар орундалбай калуусуна, көңүлсүз жашоо болуусуна тоскоолдук кылган бир нерсе бар. Бул жалгыз гана сиз өзүңүзсүз. Сулуулукка чакыруу. Дагы деле мени менен бирге болуп жатканыңыз үчүн сизге рахмат. Аялдык даңктын туу чокусуна чогуу жеткиче ушундай бойдон уланса экен деп тилейм. Кудайдын көз карашындагы бул керемет аялга мен көңүл коштук менен мамиле кылбайм. Анын такыбаалыгынын жыпар-жытына толгон ар бир барактагы сапаттарын кичине бөлүгүнө болсо да жакынdoого бүт аракетимди жумшайм. Мен азыр эле ушул бөлүмдүн мотивация тууралуу бөлүгүн кайрадан окуп чыктым. Сиз жөнүндө ойлонгонумда менин жүрөгүм толкунданат. Билем, мындагы берилген тизме мен үчүн жана менин жашоом үчүн түзүлгөн. Бирок менин кымбаттуу курбум, мен сизге да ошону чын жүрөктөн каалайм. Эмне үчүн? Себеби Теңир өзү бизден ушундай берешен сүйүүнү башкаларга берүүбүздү каалайт. Анын жолдору менен жүргөнүбүздө биз жогорку деңгээлде бата алабыз. Ошондой эле сиз үчүн жүрөктүн үнүн угуп, аны ээрчигендеги сөз менен жеткире алгыс кубанычты жана эргүүнү сезе билүүңүздү каалайм. Бул үндү Теңир өзү биздин жүрөгүбүзгө салган. Мен сиздин кубанычыңызды жана мотивацияңыздын жогорулашын каалайм. Анткени булар өзү менен бирге жакшы жана туура багытты алып келет. Ошондуктан суранам, токтоңуз, сыйыныңыз, жүрөгүңүздү толугу менен Теңирге ачып бериңиз. Андан соң гана Теңир сизге көрсөткөн керемет жол менен, ал сизге тапшырган кызматты анын даңкы үчүн ишке ашырыңыз.